Бекмамат Осмонов эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы эң күчтүү саясатчы жана коомдук ишмерлердин бири болгон. Ал жаңы кыргыз саясатынын башаатында туруп, келечек муун идеал тутуп, үлгү алган залкар инсан экендиги чындык. Элүүнүн кырын жаңы гана ашып, күчкө толуп турган кезинде жашоо менен кош айтышкан Бекмамат Осмонов көзү тирүү болгондо быйыл 73 жашка чыкмак. Замандаштары анын эр жүрөк, тайманбас жана чынчыл мүнөзүн баалап, кыргыз үчүн иштеген инсан болгондугун айтышат. Спутник Кыргызстан агенттиги чыгаан саясатчы тууралуу кызыктуу фактыларды сунуштайт. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы эң күчтүү саясатчы жана коомдук ишмерлердин бири болгон Бекмамат Осмонов жылкычынын уулу. Бекмамат Осмонов 1946 жылы 24 майда Жалал Абад областынын Базаркоргон районундагы Акман айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. 8 уулдун 4-сү болгон. Бир туугандардын улуусу гана ата жолун жолдоп, жылкычылыкты аркалабаса, калган 7 жогорку билим алган. Орто мектепти 1963 жылы аяктаган соң Фрунзе шаарындагы айыл чарба институтунун зооветеринария факультетине тапшырат. Окуу жайды 1968 жылы артыкчылык диплому менен бүтүрүп, зоотехник кесибине ээ болот. Дипломун алган соң Советтик армиянын катарында кызмат өтүп келет. Чоң Алайдагы ийгилек. Келечектеги саясатчынын алгачкы эмгек жолу 1969 жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Катта Талдык асыл тукум кой заводунда зоотехник болуп иштөөдөн башталат. Ишине тың аракетчил Осмонов 1971-1972 жылдары Араван районунун айыл чарба башкармасына башкы зоотехникке, 26 жашында Алай район Чоң Алай совхозуна директорлукка дайындалат. Осмонов башкарып турган 4 жылда бул совхоз ийгиликтерди жаратып, бүт өлкөгө аты чыкканы айтылып келет. Саясатка аралашуу. Осмоновдун саясий карьерасы абдан тездик менен өсүп, 1978 жылы Алай райондук аткаруу комитетинин төрагасы, 1985 жылы партиянын Ош областтык комитетинин айыл чарба бөлүмүнүн башчысы кызматтарына дайындалат. 1988 жылдан баштап 2 жыл партиянын Токтогул райондук комитетинин биринчи катчысынын кызматын аркалайт. 1990 жылы Жалал Абад областтык кеңештин төрагалыгына шайланат. Куугунтукка кабылган жетекчи. 1991 жылы жаңыдан уюшулган Жалал Абад областынын алгачкы губернатору болуп дайындалып, бул кызматта 1992 жылдын ноябрына чейин иштеген. 1990 жылдан баштап легендаралуу парламенттин, андан соң 1995 жылы Жогорку кеңештин 2-чи чакырылышынын эл өкүлдөр жыйынынын депутаты болгон. Эл өкүлү болуп жүргөн кезинде да эч нерседен тайманбай, оюндагысын айтып турган. Кесиптештери жада калса, президентти да катуу сындаганын айтышат. Замандаштары анын жумуштан кетишине ошол убактагы чоң кызматкерлердин кысымы негиз болгон дешет. Себеби карапайым калкка ар дайым жакын болуп, эл үчүн иштеген Осмоновдун кадыры күн сайын өсүп турган. Областтын экономикасын көтөрүп, жолдорду оңдоп, Жалал Абад телерадио компаниясын уюштурган. Олуттуу атаандаштан корккон өлкө жетекчилери ар кандай саясий оюндарды уюштуруп, саясий куугунтук көрсөтө башташкан. Кызматынан кеткенден кийин Ош областтык мамлекеттик администрациясында иштеп, облустук кеңештин төрагасы да болгон. Кийин өмүрүнүн аягына чейин Ош областынын Токой чарба башкармалыгынын директорлугун аркалаган. Осмоновго 1996 жылы Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында эмгек сиңирген ишмери деген наам ыйгарылган. Колунан китеп түшчү эмес. Замандаштары Осмоновдун интеллектуалдык деңгээли өтө жогору, тарыхты жана маданиятты мыкты билген, билимдүү инсан экендигин айтышат. Бир гана кыргыз эмес, дүйнөлүк адабиятты да окуп, ар дайым колунан китеп түшкөн эмес дешет. Аны менен маектешкендер алып денелүү саясатчы сыртынан айбаттуу, сүрдүү көрүнгөнү менен сүйлөшө келгенде жаш-кары дебей сылык мамиле кылып, ар дайым күлүмсүрөп жүргөн, жайдары жумшак мүнөз инсан экендигин эскеришет. Кээ бир учурда колуна калем алып ырда жаза койчу экен. Эрте кеткен өмүр. Осмоновду шумажал эрте алган. Жүрөк оорусуна байланыштуу Москва шаарында операция жасалып, 1997 жылы 28 октябрында
52 жашында дүйнөдөн кайткан. Тааныш туугандары анын эч качан оорудум деп айтпаганын эскеришет. Ал кесиби боюнча математика мугалими жубайы Сажида менен 1970-жылы баш кошкон. Экөө 27 жыл чогуу түтүн булатып, 4 уул 2 кызды тарбиялашкан. Уулу Темирбек Бекмаматов убагында башкы прокурордун биринчи орун басары кызматын аркалаган.